Бул сайма сайып жаткан айымдар. Жеңе кайынсиңди болушат. Бир караганда алар курбу курдаштай көрүнөт. Анткени башкалар сыяктуу сүйлөй алышпаса да, бири-бири менен жакшы сырдашат. Алардын сүйлөй албаганы гана болбосо, чеберчиликти жакшы өздөштүргөн. Сабриса Мамасалиева 67 жашта. Ал Баткен районунун Бужум айылынын жашоочусу. Анын 8 баласы бар. Бир кыз, 2 уулу, күйөө баласы, 2 келини менен үй бүлөдө жалпы 6 укпайт жана сүйлөй албайт. 2 келин, бир күйөө балам, өзүмдүкү 2 уул, бир кызым. Şu bittasi гана кийин ушинтип неме кылсак, ошо эрди калган ушу үйдө да. Ана үй жок, каян барып неме кылам, айтат элем деп. Өзүм мындай эле немеге түшүнбөйт экен дагы отурам да. Сабриса апанын айтымында балдар тубаса ушундай төрөлгөн. Кийинчерээк 3 жашка толгондо да сүйлөбөгөндөн улам дарыгерлерге көрсөтүшкөн. Бирок жыйынтык болгон эмес. Булар ошо төрөлгөндөн эле каттар 3 жашар болса сүйлөбөй, анан каттар эмнеге сүйлөбөйт экендер деп доктурларга көрсөттүк. Анан буларды эмне кайерден экен деп Бишкекке апардык. Ошентип анан жакшына буларды эч бара делбайбыз. Бул бир жерлери бир неме болсо экен, анан кийин айтсак деп бул Бишкектин доктуру ошентип анан бирөөсү шапкасын баштаса, бирөөсү эмесин безруковкасын баштайт. Азиздер жана дүлөөлөр коомунун Баткен облусу боюнча төрайымы Сурма Темирова бул үй бүлөнүн кошунасы. Ал Канышай менен Паризаттын килем согуп гүл өстүрүп, бардык жумуштарга жөндөмдүү экенин айтат. Көзү көрүп, кулагы угуп, колдон бүт жак иш келген адамдарга караганда булар Паризат бул кызыбыз Канышайбыз сезимтал, ишке мындай чын жүрөгүдөн берилип, кол өнөрчүлүгү боюнча мына биз мына саймаларды ушулар өз колдору менен сайган. Азыркы учурда бул кыздарыбыз мынандай саймаларды сайып элдерден эме алышаттар. Буйрутма алышаттар. Буйрутманы мен алып келип берем. Анан апасы эжебиз, Сабриса эже, бул дагы үйдө тек гана карап отурбастан ошо кызы, келиндерге ушуларды үйрөтүп, ушуларды көрсөтүп отурушат. Сабриса эженин балдары Бишкектеги номер 21 дүлөйлөр мектебинде жакшы окуп, спорт жагынан көптөгөн алкыш барактарга ээ болгон. Учурда мүмкүнчүлүгү чектелген бир уулу келини менен Бишкекте турат. Үйдөгү уулу болсо кулагы укпай сүйлөй албаса да, таксист болуп иштеп тиричилик өткөрөт. Мына ошондуктан булардын балдарына жөлөк пул төлөнбөй келет. Анткени үйдө жеңил унаа болгон үчүн неберелериме жөлөк пул берилбейт экен дейт Сабриса Мамасалиева. Посояга чыгарбай дагы эми кичине посоя алсалар кичине жардам болот деп, ошо пенсияларга деп ошентип Бузук, эми ошо кичине эски машина болсо, биз элдек буяк бияка каттап кечкелеп жоонуп жүрөт да. Эмсе могу сүйлөбөсө, бир бала делбаса, биз дыкат болуп кетет. Туруктуу эле дыкат болуп кетет. Мен ушинтип жүрө берем дейт. Энди ого кичине неме кылып калса, менде үйүм жок дейт. Ошентип эмени табат да. Сабриса апа балдарынын кыялын үйлүү болуп, өзүнчө түтүн булатуу дейт. Жер тилкеси же башка үйү жок болгондуктан баары бир үйдө күн кечиришет. Кээде кичинекей неберелери бири-бири менен урушуп калганда, Сабриса апа ичинен ызаланып ыйлап алат. Андыктан бул үй бүлө боорукер, кайрымдуу инсандардын колдоосуна муктаж. Улкан Дүйшөева, Жыргалбек Абдижалил уулу, Баткен, ТМЖ жаңылыктары.